Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: ким дүйнөдө дайыма ичимдик ичсе жана тобо кылбай өлүп кетсе, акыретте ал бейиш шербетинен иче албайт деди. Муслим. Киши аракты ичээр менен эритроситтер жабышып калат. Кан айланбастан уюп майда кан тамырларды бууп салат. Натыйжада майда кан тамырлар шишип жарылууга дуушар болот. 100 грамм арак ичүү менен кишинин миңдеген клеткалары өлүп, эртеси өлгөн клеткалар заара менен кошо чыгат. Арак кан аркылуу жүрөккө түшсө, жүрөк булчуңдарына доо кетет. Жүрөк булчуңдары өз жылмакайлыгын жоготуп, майда быдырчалар пайда болот. Кан бирдей ылдамдыкта айлана албай калат. Андан соң жүрөктү май басып, анын чоңоюусуна алып келет. Артерия менен майда кан тамырларында кан уюп, кычкылтектер менен азык заттар жүрөккө жетпей калат. Натыйжада жүрөк ткандары өлүп, жүрөктүн токтоосуна, башкача айтканда инфарктка алып келет. Арактын кичине өлчөмү боор үчүн өтө зыян. Боор биринчилерден болуп бул уулуу затты тосуп алат жана аны зыянсыздандырганга аракет кылат. Арактын таасири астында боордун клеткалары өлүп жоголуп, майда чарым клеткаларына алмашат. Ошентип орук сунган боор барып кургап калышы жана рак оорусу менен аяктайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: баардык мас кылуучу нерсе арак, баардык арак арам. Качан арак кан аркылуу уйку безине жеткенде, ал анын түтүктөрүн жыйрулап абалына алып келет. Бул нерсенин аркасында уйку безинен бөлүнүп чыккан ферменттер топтолуп, уйку безинин өз клеткаларын эритип жабырканууну пайда кылат. Ал шишип жабыркануу күчөгөндүктөн кийин ириңдөө жана уйку безинин жоголуш коркунучуна алып келет. Бул процессти токтотууда азыркы медицина алсыз. Арак таасири астында кызыл өңөчтүн веналары шишип жана анын кыртышын алсызданып бузула баштайт. Кокусунан вена жарылып кетүү коркунучу пайда болуп, каноого алып келет. Канын кетишинен улам адам эсин жоготот. Бул учурда адам өмүрүнө коркунуч пайда болгондуктан тез медициналык жардам көрсөтүүгө муктаж. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: мас кыла турган нерсенин азы да арам. Абу Дауд. Арак ичеги карындын сактануучу кабыгын аеосуз бузуп талкалайт. Бул нерсе менен чогуу ал жактагы микрофлора өлүп жоголот жана кан айлануусу бузулат. Анын ички чел кабыгында жаралар пайда болуп, кийин каргашалуу шишик оорусуна алып келет.
Ашказанга арактын келип түшүүсү андагы ашказан суюктугун бөлүнүп чыгуусун күчөтөт. Бул нерсе коргонуу челинин алсыздануусу жана андагы жабырканууну пайда кылат. Жана бул ашказан жара оорусуна жана рак оорусуна алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ичкилик бардык жамандыктын энеси. Дарқутни. Арак таасири астында кан клеткалары эритроциттер бири-бири менен чапталыш майда кан тамырларды бүтөп калат. Денеде суунун азайышы башталат. Арактын клеткалары бүт дене бөлүктөрүн ууландырып, бардык системаларды бузуп талкалайт. Жашоодо бул нерсени шакый деп атап коюшат. Аң сезимдин артка кетүүсү жана карылыктын тездөөсүнө болгон кыймылдын башталуусу. Статистика. Элестетиңиз, дасторкондо 10 киши арак ичип отурат. Бирок статистика боюнча ошол ичип отургандардын бирөөсүнүн баласы инвалид болуп туулат. Бирөөсү тукумсуз болуп калышы мүмкүн. Дагы бирөө өмүрүнүн акыркы 2 жылында боор оорудан жабыркайт. Бирөө ичип кетет. Андан аялы балдарын алып кетип калат. Экөө 45-ке жетпей өлөт. Экөөндө инфаркт болот. Үчүнчүсүндө инсульт болот. Бирөө мас абалында адам уруп өлтүрөт. Дагы экөө арактын айынан өлөт же майып болуп калышат. Акылы жана мүчөсү майып балдардын 90% бул ичкендердин балдары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала ичимдикке, аны жасаганга, жасаган жерге, ичкенге, ичиргенге, ташыганга, ташытканга, сатканга, сатып алуучуга, андан түшкөн пайданы жегенге Аллах Таала каргыш кылды, деди. Абу Дауд. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисинде ичкиликтен оолак болгула, анткени ал бардык жамандыктын ачкычы, деди. Хаким. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алладан коркуп, ичкиликтен оолак бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.